түсүн, размерин кичине неме кылып турупчу. Бирок Аллах берген көздү бере албайт. Демек, эненин ичинде эгерде кемчилдиктүү болуп калса, бул дүйнөнүн ичинде ал толуктанбайт. Бул дүйнөнүн ичи эмне десең, бул дүйнөнүн ичи адам баласы адамдык сыпаттарды, касиеттерди топтой турган жай экен. Өлгөнгө чейин топтоп алыш керек экен. Иманды, ихсанды, исламды, таквалыкты, шүгүрдү, сабырды, кечиримдүүлүктү, каниеттүүлүктү, кайраттуулукту, уяттуулукту, бардык сыпаттарды топтой турган жай бул дүйнөнүн ичи. Эгерде бул дүйнөдө кайсы сыпатыңыз толук болбой калса, ахиретке барганда ал толук болбойт экен. Кандай эле эненин ичинде мүчө, дене мүчөсү толук болбой калса, бул дүйнөнүн ичинде толук болбогондой, бул дүйнөнүн ичинде эгерде адам баласына керектүү, түбөлүктүү керектүү жакшы сыпаттарды Алла Таалам чачып койгон, берип койгон, ошону толуктаган жокпу? Тиякта толуктанбайт дейт. Ахиреттин ичи кандай десе, ал жак адам баласынын напси каалоосун толуктай турган жай. Эненин ичи дене мүчөнү толуктай турган жай. Бул дүйнөнүн ичи жакшы сыпаттарды толуктай турган жай. Ал эми ахирет бейиштин ичи адам баласы напси кумарын толуктай турган, түбөлүк жыргата турган жай. Адашып албашыбыз керек да, алмаштырыпчы. Ошон үчүн адам баласына кайсы сыпаттар керек? Алла Таала өзүнүн китеби Кур'ан-ы Каримде айтып койду. Аны пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келип, үйрөтүп, бардыгын көрсөтүп койду. Көзгө кандай сыпат керек, кулакка кандай сыпат керек, тилге кандай сыпат керек, жүрөккө кандай сыпат керек, алкымга кандай керек, колго кандай, бутка кандай керек. Ушулардын бардыгын айтып койду. Адамдын түп тамырында караңгылык бар. Жарыктыкты өзүңүз алып келишиңиз керек. Адамдын түбүндө жахилдик, надандык, сабатсыздык бар. Илимди өзүңүз алып келишиңиз керек. Адамдын түп тамыры сараңдык, сахават деп коет, берешен, батырлык, берешендүүлүктү. Аны сиз өзүңүз алып келишиңиз керек. Түбүндө адам баласында ушундай. Аны ал жөндө-жөн келип калбайт ал. Мээнет менен келет дейт. Ошон үчүн мынакей ахиретте дагы турганда биз бири-бирибизге керек болобуз. Бири-бирибизге муктаж болобуз. Бири-бирибиздин колдогондо бу дүйнөдө кандай керексиң? Будан эселеп тиякта бири-бирине керексиң дейт да. Ошол бири-бирине керек болгондо колдоо көрсөткөндүн аты шафаат. Шапаат кылуу. Ортого түшүп, маселесин чечип берүү. Ушунун аты шапаат деп коет. Ортого түшүп, бирөө нерсе проблема болуп калды, ортого түшүп атпайбызбы? Айтып атпайбызбы? Телефон чалып атабыз, элдештирип атабыз, маселесин чечип бере, буну берип кой деп атабыз, тигини алып кой деп атабыз, буну кечирип кой деп атабыз. Буну курсагын тойгозуп кой деп атабыз, буга кийим алып берип кой деп атабыз, буну жеткиришип кой деп атабыз, мынаны көтөрүшүп кой деп атабыз. Булардын баардыгынын аты шафаат, заступничество. Шафаат кылуу дейт. Өткөнкү темабызда ошол эле пайгамбарлар, периштелер, сыддык, улама, шухада, салихин, ушулардын шафааттары. Эртеги кыямат күнү булардын шафааты болот. Биздин пайгамбарыбыз шафаат кылат, бардык пайгамбарлар шафаат кылат. Периштелер, Жабраил периште шафаат кылат. Сыддыкин, олия, улама, алымдар, шейиттер, салихин, иманды түз туура жүргөндөр, ушулардын бардыгы шафаат кылат. Хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. متفق عليه حديث Bukhari Muslim dediğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, hadisi kudusi ekan, Allah aytadi, perişteler şefaat kıladi deydi. Maşallah, periştelerden de koldosu bolot ekan da. Bir nerseni жақсы түшүнүп алышыбыз керек. Şefaat kimge Allah ruhsat berse, oşol gana kıla aladi. Ekinçiden, kapırga şefaat yok. Büyük azırkı şefaat kılıçılarda şefaatı kapırlarga imanı yok barıp kalgan kişiye paydası tiydi. Kur'an'da Allah aytib qo'ygan فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Al kapırlarga şefaat kılıçların şefaatı paydası tiydi. Kimge paydası tiyetken? Kim iman menen bardı, bir günökör. Oşolorga şefaatın paydası tiydi. Perişteler şefaat kıladi dedi. Jana paygambarlar şefaat kıladi. Jana imandılar şefaat kıladi. Bardı şefaat kılıp bitip, Arhamar Rahimin, rahim kılıçlarında rahim kılıçısı Allah gana kaladi deydi. Ahırı Allah Teala özü şefaat kıldı. İbn-i Mace'de rivayet gelet Osman İbn Affan radıyallahu anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, yeşfa'u yevmel kıyameti selasat. Osman radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyüğü olası. Peygamberimiz mınday degen deydi, kıyamet günü 3 türlü adam şefaat var. Kıyamet günü. El-Enbiya birinci peygamberler şefaat var. Bir bayasitlerge aytkanda, Kul lillahi şefaatu cemi'a, aytgın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şefaatin barı Allah'a taamdık. Allah'ın ruhsatsız hiç kim şefaat kıla almaydı. Ruhsat berip şefaat kıladi. Oşonda birinci ruhsat peygamberlarga berilir. Allah Teala şuna düşündük, en birinci peygamberler ruhsat verirken, peygamberler şefaat kıladi. İkincisi summal ulema. İkincisi alımlar şefaat kıladi. Sebep alımlar peygamberlerden muras korları. El-enbiya den keyin ele el-ulema. Peygamberimiz aytkan, el-ulema varasatul enbiya. Peygamberlerden muras korları bu. Peygamberler dinar, dirham murasla taşlagan emes. Allah ilim taşlagan. Kim ilimde algan bolsa, toluk ülüşün bu dünyadagi ala turgan dolasın, nasibin, ülüşün, özüne gerek iki dünyadagi bakıtın aldı dep eseplenip. Bolgona da toluk aldı diyor. Faman ahadahu ahzan vafiran. Tolluk, sönük vermez. Demek, summas şuhada, andan keyin şehitler şefaat kıladi. Şehitler. Ötkenki sabahlarda aytkanımız, bu ümmetke Allah Teala şehitlerden sanı öte köp berген. Başka murunkulardı peygamberlardan bunça emesen. Birok, en ulu çınığı dünyanın da ahiretin hükmündeki şehit dep kimde aytadi? Kim Allah'ın yolunda, Allah Teala'nın sözü büyük bolsun dep canın kurbanlık çalgan, andan keyin dünya paydasını faydalanbagan. Oşo oydan ötüp ketкен. То есть darılanıp, su içip, kursağın toygozup, anan ölügen emes da. Maydanda oşo oydan göz jumganda. Mına aytadi. Oşolorgo. Üstünkü elemday kural jarakını giyimlerine çeşmesi, giyimi çeşmeyip alardı juuntup, usul alıp, kepindep, çok anda emes. Oşo oydan koyat, janazanı okuyor. Başka mazhabtalar olsa, subhanallah, alarga janaza dele okuybaydı. Sebep degende janaza niye üçün okuyor? Şafaat kılıp şunun günösü geçirilsin. Anı günösü çok olsun, nesini soraysın deydi. Şehittin birinci tamçı,
Birinci kanın birinci tamçısıyla bark günler geçirdi. Biz Hanafi mazhabda okuyuz, aytabız. Tuğra günösü geçirildi, buga daraja gerek de oşon üчүн okutабыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin daraja eminlerin janazalaарын okugan. Uhud şehitlerin жөнөкөй эмес болгондо да Ухуд шейиттеринде 70 шейит болгон. Ошолордун эң мыктысы Саййиду Шухада Хамза. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасы. Булардын баарына пайгамбарыбыз жаназа окуп. Демек пайгамбарлардан кийин шейиттерден мурда аалымдар шапаат кылат экен. Карачы. Демек үчөөдү айтып койду. Пайгамбарлар шапаат кылат экен, аалымдар шапаат кылат экен. Андан кийин шейиттер шапаат кылат экен. Китептерде келет, аалымдардын калеминин сыясы шейиттин канын эки таразага тартылганда аалымдардын калеминин сыясы басып кетет. Салмага. Эмне себептен десе, тиги шейит ушундай даража берилет деп, ал каяктан берди десең, аалымдар китебин окуп анан билген. Ошоңан кийин Алла Таала ошо даража. Ошончо экинчи орунда ал-улама, үчүнчүсүндө аш-шухада шейиттер. Абу Умама радыйаллаху анху дан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла ядхуланнал джанната би шафаати раджулин лейса би набийин мислул хайяйн Раби'a ومضر فقال رجل يا رسول الله وما ربيعة من مضر فقال صلى الله عليه وسلم إنما أقول ما أقول. قال في الترغيب رواه أحمد بإسناد جيد. Абу Умама деген сахаба бар, радыйаллаху анху. Бул айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда мындай деп айткан укам. Бейишке bir kişinin şafaatı menen paygambar emez. Eki çoğun urunun kişilerinde adam beyişke kepet etti. Eki adam emez. Eki çoğun uru. Alar gaysi misal eki çoğun ayılda paygambar aytadi. Hayyayn al gaysi. Rabi'a degen jana Mudar degen. Eki öten Araplarda öte çoğun uru da. Ошон уруудан канча адам болсо, бир адамдын шапааты болгондо да бул пайгамбар эмес, бул чазырчы. Ошон шапааты менен ошончонун баары бейишке кирип кетет деп айтат. Анан ошо киши сурап калды. О Алланын элчиси, "Вама Раби'ату мин Мудар?" Раби'a деген уруу Музардан эмеспи дейт. Мудар деген чоң уруу. Андан кичинекей уруусу, ошондон эмеспи деди эле пайгамбарыбыз айтты. Иннама акулу ма уқаввалу. Мага айтылган нерсени айтам да. Демек Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мындай деп айт деди, ошону айтты болду. Кишини бир уру экинчинин уруна кире, мага кызыктырбайт деген сөз да. Эмне деп айткан болсо ошонго кабарын берип атам. Карачы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн напсисинин тарабынан бир да сөз сүйлөгөн эмес. Бардык сөз вахиден келген. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Алла Таала Кур'анда айткан, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн нафсинен бир сөз сүйлөгөн эмес. Эмнени сүйлөсө, вахиден сүйлөгөн. Ошон үчүн айтылат, хадис дагы вахи. Вахи деген Кудайлык кабар. Бирок Кур'ан менен хадистин айырмасын алымдар ушинтип жөнүп коет. Экөө тең эле вахи, экөө тең Кудайлык кабар. Се пайгамбарыбыз Алла Таала мындай айтып атат. Өзүнүн нафсинен сүйлөбөйт, вахиден гана сүйлөйт деп атат. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык келгенден тартып дүйнөдөн кайтканга чейин бардык сөзү вахи. Албетте Кур'ан окула турган вахи матлу. Хадис вахи гойру матлу. Тилават кылынбай турган вахи. Кур'анда окуйбуз, намазда окуй турган тилават кылынат кайсы? Ал Кур'ан. Хадис тилават кылынат. Ну кандай болгон чакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям неден айтып кетти.
Abu Umama radıyallahu anh namdaki rivayet. Eskiye düşkünlü. Abu Umama radıyallahu anhu bir hadis rivayet kılgan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Şeyhül İslam Monana Muhammed Zakariya rahmetullahi aleyh kaçan umraga barganda şu bir umranı şu Abu Umama'ga arnap koydu eкен. Sebep bu kişiden şunday dua ümmetke jetken deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin duası ümmetke jetkirgen eken. Al keremetli dua. Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu abduka ve nebiyyuka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udu bika min şerri ma sta'ada minhu abduka ve nebiyyuka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belag ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şunçalık ümmetke Allah Teala Abu Umama razıyallahu anhu жақшылық kıldırıp Peygamberimizden şu duanı alıp verip koydu bizge deydi. Kanday dua demeyiz? Ya Allah, biz senden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kança жақшылық surasa, oşonun barın surayız. Peygamberimiz 23 yılında Allah Teala'dan kança жақшылық suradı. Bizde mümkün emes de anday suray albayız. Birok şu sözde ayıp atağız Allah'a, ya Allah, Peygamberin, penden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden kança жақшылық suragan bolsa, oşonun barın surayım. Anın barın sen bilesin, Peygamberimiz bilir. İkincisi, ya Allah senden, senin kulun jana Peygamberin Muhammed aleyhisselam kança jamanlıktan pana tilese. 23 yılda Peygamberimiz kança jamanlıktan pana tilegen. Bizde mümkün emes bütkül ümmet anı biz ayıp pana tileye albayız ançan. O cahil ayıp koyuyoruz da ya Allah'ını sen bilesin, Peygamberimiz bilet. Oşonça jamanlıktın barından biz de pana tileyiz degen duada karaç. Oşon üçün Mevlana Muhammed Zakariya Şeyhül Hadis rahmetullahi aleyh şunda hadisi karaç, hadisi barıktağanlar bilet kalar. Şunday dua ümmetke belek kılıp verildi dep oşonun akısına maşallah bir umra kılıp koyatken, tavaf kılıp koyatken. Abu Umama'dan. Rivayetlerden gelip azırkı bir kişi Peygamberimizden soragan Osman ibn Affan radıyallahu anh'ın özü olçu. Demek Peygamberimiz aytıp koyuyor. Ertege kıyamet günü özü peygamber emes. Bir kişi iki çoğun ayıl çoğun uruğunu şafaat kılıp beyişke alıp köpet da. Bir kişi. Allah Teala muşunçalık maşallah emal jönökөй kişi bolboyt da. Kança degen anın imanı, kança degen anın amalı, kança degen ihlası, kança Allah menen baylanışı var. Kança Allah Teala'ga bu jagımdı, süykündü, Allah'a jakın pende. Oşondoylarga Allah subhanahu wa ta'ala uşunday mümkünçülük beredi. Bolboso bu mudar degen uru öte çoğun uru bu. İkincisi nake aysa eken Rabi'a. Tabarani'de rivayet gelir. Bul da Abu Umama'dan. An Abi Umama radıyallahu anhu enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal yedhulul cennete bi şefaati racülin min ummeti aksaru min adad mudar ve yeşfa'u racül fi ahli beytihi ve yeşfa'u ala kadri amalihi. Karanız. Tabarani'de rivayet gelir. Abu Umama radıyallahu anhu'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakar değişke girip benim ümmetimden bir kişinin şefaati menen mudar uruzunun sanından köp adam girip deyip karaca. Alar milyon degen kişi de ama. Demek bir kişi maşallah kança min degen gerek olsa milyon degen kişiye şefaat kılsa da kıla alat degen de. Allah Teala'nın beslenme. Bir kişi şefaat kılat deyip özünü iyi biliyorsun da baracak aslında. Biri jana şefaat kılat ala kadri amali deyip
жакшы амалына жараша шапаат кылат экен. Тугандар, биз демек жакшы амалды көп кылышыбыз керек экен. Жакшы амалды көп кылышыбыз керек экен. Ошого жараша Алла Таалам эртеге сизге, бизге ушунча көп аракет кылды, мээнет кылды деп туруп, шапаатын Алла Субханаху ва Таала акысын берет экен шапаат. Жакшы амалга жараша деп. Аля кадри амали, амалына жараша. Ибадат пенде Аллага муктаж да. Дайыма муктаж. Муктаждыгына жараша ибадат кылыш керек дейт. Адам баласы муктаждыгына жараша ибадат кылыш керек. Эми мындай караңыздар. Биз Алла Таалага муктажбызбы, же муктаж эмеспизби? Муктажбыз. Дем алганда, дем чыгарганда, уктаганда, көз ачып турганда, тамак ичкенде, кирген, көз ирмемде муктажбыз. Алла Таалага биздин муктаждыгыбыз азбы же көппү? Көппү же өтө көппү? Өтө көппү же вообще көппү? Вообще көп. Вообще көппү же чексизби? Чексиз. Демек чексиз ибадат кылыш керек. Ошого жараша дейт. Бирок Алла Таала ушунун ибадаттыгын алхамдулилlah бу дүйнөдө дагы амалыңызды, жакшы амалыңызды берекесин Алла Таалам сөз кайтарат. Ахиретте болсо мынандай улуу мартаба, даражаларга менен Алла Таалам кайтарат. Имам Термизи рахматуллах алейх келтирген хадисте Абу Саид Худри радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Инна мин уммати ма яшфау лил-фиам, ай лил-джамаат вал кабаир». Пайгамбар айтат: менин үммөтүмдөн ушундай киши да болот дейт, бир чоң жамааттарга шафаат кыла турган, чоң урууларга шафаат кыла турган. Ва минхум ма яшфау лил-кабила, кичине урууга шафаат кылгандар да болот экен. Ва минхум ма яшфау лил-усба, арасынан бир 10го жетпеген, кээ-бирлер 30га жетпеген, ушунча адамга шафаат кылгандар болот экен. Ва минхум ма яшфау лир-раджул, үммөтүнүн арасынан кээ-бири бир адамга шафаат кылат экен. Карачы, хатта ядхулул жанна, бейишке киргенге чейин. Ва раваху имам Ахмад, ушундай хадисти имам Термизи дагы, имам Ахмад да риваят кылган. Имам Термизи рахматуллах алейх жана Ибн Мажа экотен риваят келтирген. Хазрат Али разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман қара'ал Qur'ана фастадхараху, ай ажада хифдаху, фа ахалла халалаху ва харрама харамаху, адхалаху Аллаху джанна ва шаффа'аху фи 10 мин ахли байтихи, қад ваджабат лаху нар." Мана керемет. Термизиде, Ибн Мажада Хазрат Али разияллаху анхудан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким Кур'ан окуса, жана Кур'ан окугандан кийин аны жаттаганды бекемдесе, мыкты кылса, кийин адалын адалдай билип жашаса, адалдай карманып, Кур'анда эмнени адал деген болсо, арам дегенден арам деп, андан сактанып жашаса, жараткан Алла Субханаху ва Таала биринчи сыйдыгы аны бейишке киргизет. Экинчиси, Алла Таала үй бүлөсүнөн үй бүлө бала чакасынан дозок важип болуп калгандардан 10 кишини шапаат кылып бейишке алып кеткен акысын берет. Dozok vacip болгон дейт. Dozok kimге vacip болот? Чоң күнөө кылгандарга. Кичинекей күнөө кылгандарга эмес. Чоң күнөө кылгандарга dozok vacip болуп калган. Айтып атат: "Код ваджабат лахун нар", ошол шафаат кылып аткан 10 киши 10 тең dozok vacip болуп калган. Балдары, кыздары, үй бүлөсү.
неберели, чеберелери, ага, карындашы, иниси, эжеси дегенде. Демек, Куранды окуп, аны жаттап, ошо менен эле тим болбостон, адалын адалдай билип туруп жашаш керек. Арманып, арамын арамдай билип, сактанып. Мынал жерсе эки нерсе бар. Демек, бул жерде Куран окуп коюу эле жетиштүү эмес экен. Куран окугандан кийин, яни ошону жаттаганды бекемдеш керек экен. Эки иш болду. Үчүнчүсү мына эми амалга келгенде адалын адал, арамын арамдай бөлүп туруп, адалын аткарганга, арамынан сактанганга. Мына ошондойго сый Алла Таала өзү бейишке киргизет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Экинчиси, дозок важип болуп калган туугандарынан, үй бүлөсүнөн 10 кишиге шапаатка Алла Таалам укугун берет экен. Канча кишиге? Демек, ушул жерде ар бирибиз көз коркок болуп атып, Куран жаттайды өлгөнгө чейин. Сиз азыр бүгүн бир аят эле жаттаңыз. Эртеге дагы бир аят. Көп эмес. Бирок убактыбызды эмне үчүн биз текке кетиребиз? Ар бирибиз Куранга кызыгуу, Куранды сүйүү, Куранга убакыт бөлүү. Куран сизге только жакшылык менен гана кайтарат. Эселетип кайтарат. Бардык жакшылыктарын алхамдулилlah ишин ачып берет. Жүрөгүңүздөн тартып, бейишиңизге чейин. Курандын берекесин таасир. Ошон үчүн эң биринчи Курандын тамгасын үйрөнөлү. 28 тамгасы бар. Bir тамгадан үйрөнсөк, bir айда тамгасы бүтөт экен. Кошсок, 2 жумада кошкону бүтөт экен. 2 айдын ичинде Куранды уже жөнүнө окуп калат экенбиз. Акырынан жаттай бере турган болсок, 1 жылдын ичинде канча деген сүрөнү жаттап салат экенбиз. Алла өмүр берсе, 5-6 жылдын ичинде Куран жарым тияк бияктан бир топ аяттарын жаттап салат экенбиз. Курандай керек. Ошон үчүн бирок пайгамбарыбыз бир жерде катуу жерде айтып койгон жери дагы бар да, туугандар. Кимдин жүрөгүндө Курандын сүрөлөрү болбосо, аяттары болбосо, о талкаланган, эч ким жашабаган таладагы үйгө окшош деп койгон. Адам киргенден коркот. Бузулган үйгө окшош деп. İçinde eşteki çok biraz öyle. Bir kişine aura, bir kişine mınday beypillik, rahatlanatып. Ошондой болуп калбайт. İbn Majada rivayet келет. Анын экинчиси эстеген. Колубуздан келсе, балдарыбызды, кыздарыбызды кабылгыла. Биринчи өзүңүздөн баштайбыз. Биринчи эле балдарыңыздан, кыздардан баштабаңыз. Биринчи өзүңүздөн баштаңыз. Биздин бир жаман адатыбыз бар. Ошол шайтандан келген. Bir nese dese men o çoğ atam oldu olgun, teyata oldu olgun. Ya al jonu süzüyor tamam. Sen ne? Tarak bilesin mi? Usuldu bilesin mi? Namazdı bile, Fatihan jattagansın mı? Şu men kızımında, men balamında, mayli alar özünün kalırına. Sizge emniyet, sizge kadar. Maşallah, bırak birinci orun biz özümüz turuşuruz gerek. İkinci anan elhamdülillah meni bala çakama. Tuğanların baldarın karığı koyuydu. Nerelerdi, kızları da Kur'an jattırıp koyuydu. Kandaydır bir günөөбүздүн себебинен Кудай сактасын, Алла кармап отурган болсо, мыналар шафаат бuyurup. ورواه ابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف اهل النار فيمر بهم اهل الجنه فيقول الرجل منهم اي من اهل النار يا فلان اما تعرفني Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, dozoktuklar sap-sap болуп турат экен. Алардын алдынан бейиштиктер өтөт экен. Бул дагы бир сый да. Дозоктуктар эч кыймылдабай туруп турушат. Бейиштиктер түп-түз бейишке кирип кете берет. Элестетип көр.
Бул да ада алам деп коет го. Арман дейт го. Ошон үчүн капырлар армандайт да, кандай армандабайт? Аттин кап биз мусулман болгонубузда деп. Качан? Булар бейишке кирип кетип атканда. Ар бир аларга сый көрсөтүлгөн сайын капырлар жүрөгүнөн армандайт. Мусулман болуп калганыбызда гана, мусулман болуп калганыбызда гана. Каяктан? Ошондой өтө чоң арман күн келет. А мына жердеги саптар, дозоктуктар деген бай күнөкөр мусулмандар дозокко түшө турган. Ошолор турат, бейиштикке өтүп барат. Өтүп баратканда бирөө-бирөөнү таанып калат экен, бай дозоктук тиги бейиштиктен бирөөнү таанып калат экен. Паланча, мени тааныдыңызбы? Десе ким элең деп. Мен сизге суу бербедим беле дейт. Суу бербедим беле дейт. Мен сизге дараттын суусун даярдап бербедим беле деген жери бар экен. Ошондо баягы ыймандуу бейишке кирип аткан киши ошол дозоктуктардын катарында сапта турган кишиге шапаат кылып алып кетет бейишке дейт. Ошон үчүн туугандар, машаалла, жакшылык кылып кое бериш керек экен. Бул сөзсүз кайтат. Bir жерде болсо, bir жерде бул дүйнөдө кайтпаса, тияктан сөз кайтат. Көз шашырган учур келип калат. Мына хадисте аягына чейин окуп берейин. Я фулан, ама та'рифуни. Паланча, мени таанып атасыңбы? Аналлади сакайтук шорбат. Мен сага суу бербедим беле дейт, карачы. Демек азыр бул жерде суу берген канча акчаң кетет сага? Эч акча кетпейт. Ана агып аткан эле судан эле берет. Анан дейт, ва кала ба'дум кээ бир айтат экен. Аналлади вахабту лака вадуан. Яни ма'анил вуду. Мен сизге бербедим беле, даратка суу ырастап бербедим беле монда. Кээ бирлер бар, машалла, бизде мына жерде азыр ачмай, айылдарда болсо кумганда. Ошолорго келет дагычы, сулар толтур коюп коет. Мына көчөдө любой мечитте тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, суулар машалла толтуруп, башын оозун жаап коет, сону толтуруп. Кышында эртерээк келет, жылымылык сууларды ырастап берет. А мына эртең бул хадис бул. Мына амалыңыз текке кетпейт. Суу ырастаганыңыз, колго суу куйганыңыз, суу бергениңиз, булар текке кетпейт эч качан. Ихлас эле калыс Алла үчүн кылган болсоңуз, буюрса бунун берекеси бул дүйнөдө, ахиретте мынандай соопторго, даражаларга себеп болот. Кийин фаяшфау лаху ай заликал муъмину салих файюдхилуху Аллаху жанна. Кийин ошол салих бая мусулман пенде бейиштик өтүп баратпады. Ушул шапаатка деген дагы Алла аны бейишке киргизет дейт. Кала фил миркат. Мулла Али Кали рахматулла алейх Миркат деген китебинде мындай деп айткан экен. Ва ала хадал кияс мин луqmatin ва хирqatin ау науи и'anatin ау джинси атиятин ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة فإن الغريق يتعلق بكل حشيش. الله أكبر. Mına жерде айтпайбы хадисте не деп атат? Мен сага суу бербедим беле? Даратка суу ырастап бербедим беле? Паланча мени тааныбай атасыңбы? Деп жалдырай калганда, тиги өтүп бараткан бейиштик буга шапаат кылып Алла киргизип атат, Ушу сууга эле байланыштуу эмес дейт. Бир нанга дагы байланыштуу дейт. Бир сындырым нан берип койсоң, ошону айтасың дейт. Ушуга кыяс кылып, же болбосо бир чүпүрөк берип койду. Насармы? Же болбосо бир кийим, кандайдыр бир пайдалана турган нерсе берди. Ноо ианатын бир жардам берип койдуң, кой чүт эле. Машинесин түрчүп койдуң, бакынкесин оңдоп койдуң. Bir nesesini alıp verip koydun, götürüşüp koydun. Tekke kalmaydı mınanın bardığı. O cinsi atiye, bir belek verip koydun. İşte bir atır verip koydun, bir ruçka verip koydun. Bir kağız verip koydun yazganga. Velev bir şıkkı tamratin, jartı kurma verdin. Jartı, polni kurma emez, toluk emez. Kurmanın dağı sınığı, finiktin sınığı. Bir şıkkı tamratin diye.
же бир жакшы сөз айтып койдуң дейт. Калиматун тоййиба. Карачы. Эмне үчүн десе? Фа иннал гариq yata'allaq bi kulli hashish. Адам чөгүп бараткандачы, өзүн сактап калыш үчүн любой чөптү кармайт экен да. Чөп менен эчтеке болбойт да. Ал жыгачты кармап же болсо бир темир себер эмес, чөгүп бараткан киши эмнени кармайт экен? Çöptü olsa hep sakta falan. Ölüp kalmayın deyip mi? Даже ошол да пайдасы тиет деген сөздүн кыскасы мына жактан биз ихсандын эшигин ачайык. Жакшылыктардын эшигин ачайык. Бунусун кылып кете беребиз. Уткурбайсыз, только утасыз. Автоматически жүрөгүңүзгө нур келет. Алла үчүн любой жакшылыкты кылыңыз, автоматически жүрөгүңүзгө нур келет. Бул кичинекей нерсе эмес, пайгамбар ушуга чейин айткан. Жалпы мусулмандарга да айткан, Айша энебизге хассаттан өзгөчө айткан. Не деген? Иттакуннар валау бишикки тамратин. Дозоктон өзүңөрдү куткарып алгыла. Bir kurmanın sınığınçalıktı, sadaka verip olsun. Oşonça dağı Allah için bir kurmanın sındığı, bir almanın, bir kartoşkanın dağı bağısı var. Mümkün tek adamdın, ya başka adamlar baylara bağlaşı mümkün. Bu ne dedi? Çok. Allah innallaha şakirun alim. Şakir degen manisi ne? Allah Teala şakir, şükür kılıcı. Anday değil. Innallaha şakirun kadırdan degeni pendenin kılgan jakşı amalın kadırlayt Allah Teala. İnsan kadırlabay koyuşu mümkün. Senin jakşılığını unutup kalat, bilbeye kalat, bağlabay koyut. Bирок Allah anday emes. Allah subhanahu wa ta'ala senin her bir jakşılığını kadırlayt. Her bir jakşılığını bağlayt. Oşon için Allah için jakşılık kılıveriniz, bu jakşılığınızın kadırı barkı Allah'ın aldına saklar. Uçur gelet Allah kaytarıp beret koydu. El hayr yecurru hayran. Jakşılıkты tartar. Jamanlıkты tartar. Bir jakşılıktın arkasından jakşılıkların eşikleri açılar. Bir jamanlıktın arkasından jamanlıklardan eşikleri açılar. Bilip koyunuz bunu. Biröөнү jaman gümön kıldınız mı? Gıybatın eşiği açılады hazırчы. Gıybatın eşiğinden keyin tuhmattın eşiği açılады. Tuhmattın eşiğinden keyin düşmanlıktın eşiği açılады. Göralbastlıktın eşiği açılады. Tekeberliktin, hakaratın eşiği açılады. Bir jamanlıktın arkasından jamanlıkların eşiği açılıp kete. Bir jakşılıktın arkasından jakşılıkların eşiği açılıp kete. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты азыркысында. Өзүңөрдү дозоктун отунан куткарып калгыла. Иттакуннар валау бишикки тамрати. Bir kurmanın sınığınçalık olsa dagы, Allah'ın razıçılığı içinde niyet kılıp koydu. Ana ne aytıdı? Fa illem yecid. Egerde tapmasa, jartı kurmanı sadaka kılганга da жок болсун. Ne? Fa bi kalimatin toyyibah. Anda jakşı söz menen özüңdү дозоктун отунан куткарып кал. Карачы. Jakşı söz, fa innal kalimatu tayyiba sadaka. Jakşı söz dağı sadaka eкен. Jakşı söz dağı sadaka eкен. Ошон үчүн мына жердеги азыр айтып атканы Мулла Али Кар рахматуллахи алейх хадиске кыяс кылып айтып атат. Кыяс деген салыштырмалуу айтып атат. Хадисте ушу экөө келди. Хадисте мына Ибн Мажада келген Анас разияллаху анхудагы хадисте бул кайсы келди? Мен сага суу бербедим беле? Мен сага Даратка сурасында бербедим беле деген келди. Бүттү. Экөө айткан. Ana allazi saqaytuka sharbata. Wa qala ba'du ana allazi wahabtu laka wadu'an. Ошо кыяс кылып, бардык жакшылыкты эсептеп койду. Summa qala wa fihi tahrid ala al-ihsan ma'a al-muslimin. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерден мусулмандарга жакшылык кылууга үндөп атат дейт. Не бар экен? Мусулмандарга жакшылык кылууга үндөп атат. Кызыктырып атат. Ошого түртүп атат. Мусулмандарга жакшылык кылуу.
Жакшылыктын любой түрүн кылып бер, курга албайсың. Мечитти шыпырып койсоң дагы, даратканын тазалап койсоң дагы, жөн эле сиз өтүңүз деп койсоңуз дагы, жылмайып койсоңуз дагы, кичинекей бир нерселер менен дагы Алла Таала пайгамбарыбыз айткан: "Ла тахкиранна минал ма'руфи шай'a". Жакшылыктын аны сен акарат кылып, ла тахкиранна, акарат кылба деди да. Минал ма'руфи шай'a, жакшылыктан кичинекей дагы шай, бул өтө кичинекей, калинан болсо дагы, макулу, сагира, кичинекей болсо дагы, аз болсо дагы, аны акарат кылып таштап койбо. Акарат кылып таштап кой. Сен каяктан билесиң? Именно кыямат күнү ошол кичинекей жакшылыгың күнөөңүн кечирилгенине себепчи болуп калышы. Мисалы, алымдар айтышат, мечитке кирип келдиң да. Кирип келсең, намаз окулчу. Фарыз башталып калды. Уже рукуга жетпей калдың. Биздин динибизде ким рукуга жетсе, рекетке жетти деп аталат. Ман адрака рукуа, факат адрака ракаа. Ким рукуга жеттиби, ошол имамга чогуу жетип калсаң, ошол сен эсебиңде болот. Хорошо? Эгер рукудан туруп кетсе, сен успет эткен жоксуң. Болду. Рүкү турганын каяка барат имам? Саждага. Эми ал саждага сен барсаң, сага эсептелбейт. Түшүнөсүзбү? Сиз все равно салам бергенден кийин туруп, канча жетпей калсаңыз, ошону толукташыңыз керек. Бирок алымдар айтат, тура бербе дейт. Намазга кир дагы, имам турганга чейин күтпө дагы, саждага бара бер, эсептелбесе дагы дейт. Бирок ошол сажда билбейсиң сен. Мүмкүн ушу менен Алла кыямат күнү сени күнөөңдү кечирип киргизип берет. Мүмкүн ошол саждага Алла Таала сени күнөөңдү кечирип киргизип берет. Каяктан билесиң? Ошо. Иншалла, жакшылыктын эшиктери бардыгы ачык. Биз колдон келишинче күн сайын жакшылыкты көп кылганга аракет кылып калайлы. Ушунун бардыгы ахиретте Алла Таалам эсеп этип берет. Мындай жакшылыкты бардык мусулмандарга кылыш керек. Ла сияма ма'ас-сулаха, өзгөчөчү имандууларга, намазкөйлөргө, ошолорго өтө жакшы кылыш керек. Карылар бар, алымдар бар, биринчи сафта багымдат намаз окугандар бар, тахажжуд окугандар бар, дайыма Куран окугандар бар, дайыма зикир чалгандар бар. Өзгөчө. Особенно ошолорго внимание кылып коюш керек экен. Ошолорго жакшылык кылыңыз, аларга жамандык кылбаңыз. Алла Тааланын вали, аулиялары ким менин досума душмандык кылса, ал мага согуш жарыялаганга барабар деген. Ошон үчүн мусулмандарды эч качан жүрөгүңүздөн душман тутпаңыз. Өзгөчө алымдарды, катасыз алым болбойт. Одум ошондой эле карыларды катасыз болбойт. Катасы менен адам. Катасыз ал адам эмес. Же ал пайгамбар же периште. Вал мужаласату ма'ахум, алар менен отургула. Жакшы адамдар менен отурсаң, хотя бы жамандыгынан сакталасың. Минимум. Жакшылыгына сөз пайдаласың. Алымдар айтып койгон, атыр дүкөнүнө кирсең, атыр себенбесең дагы кичине пайда жыттап алып чыгасың. Илимдүүлөр менен отурсаң, сөзсүз бир пайда алып чыгасың. Бузукулар менен отурсаң, кузнец болот го, темир усталар болот го, отко так. Анын ошо чогу сизге тийбесе дагы, түтүнү сөзсүз тиет да. Жыттанып чыгасың да. Ошо алымдарыбыз жөнөкөй айткан эмес. Ошон үчүн сөзсүз сохбатты караш керек. Досторуң ким, чөйрөң ким, ушулар аркылуу
Шайтандап кетпейбизби? Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахулла 50 жыл ибадат кылдым дейт. Канча дейт да? Абаттулла 50 сана. 50 жыл ибадат кылдым дейт. Бирок 3 нерсени таштамайынча мен ибадаттын даамын тартпадым дейт. Биринчиси, адамдын көңүлүн таштамайынча акыйкат сөздү айта албадым дейт. Адамдын ыраазычылыгын карай берсең, акыйкатты айта албайсың. Адамдын ыраазычылыгын, адамдын көңүлүн карап жүрө берсең, сен акыйкатты айта албайсың. Адамдын ыраазычылыгын, көңүлүн мен таштадым, ошондо акыйкатты айтканга кудуретим жетти дейт. Экинчиси, бузук чөйрөнү таштагандан кийин анан ыймандуу жакшы чөйрөнү таптым дейт. Үчүнчүсү, дүнүйөнүн рахатын таштагандан кийин анан ахиреттин рахатын таптым. 50 жыл ибадат кылдым дейт. Үчөөнү таштамайынча, үчөөнү тапкан эмесмин дейт. Ошон үчүн турганда карап туруп аягында жаман чөйрөнү ташташ керек. Ва мухаббатухум, имандууларды, сулахаларды жакшы көрүш керек. Фа инна мухаббатахум зина фид дуnya ва нур фил уқба. Карап тур. Аларды жакшы көрүү бу дүйнөдөгү кооздук, ахиретте болсо нур дейт. Мына жерде ачык айтып коюш керек дейт. Баягы وقد أوضح في المرقات مرقاتта ачык баяндап койгон аннал мурад би ахлин нар хуна хум усатул муъминин, момундардын күнөөкөрлөрү. Сапта тургандар бар эле го тозоктун. Ошо момундар күнөөкөрлөр, капырлар эмес алар. Fa innahum yusaffuna hatta yamurra bihim ahlul janna min al-ulama al-akhyar was-sulaha al-abrar. Алар сап-сап болуп турушат, анан бейиштиктер алардын алдынан өзгөчө жакшы аалымдар, мыкты аалымдар, салих жакшы иштеп жаннан өтөт. Демек кийин айткан ва такуна hay'atul usat ala hay'atil masakin as-sa'ilin fi tarikh al-aghniya fi hadha. Мына дүйнөдө тилемчилер, байлар өтүп кетсе акча сурап атпайбы? Эртеге күнөөкөрлөр бечара болуп, бейишке кирип аткандардан жардамчылык сурап алат, тилемчи болуп калат. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ba'da'udhu billahi mineşşeytanirracim ve uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bel za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida." Manisi annal ibad yu'raduna ala rabbihim. Ertege pendeler Allah Ta'ala'nın aldığında sunuştalar. Şekeden sap-sap bolup birden görsettiler. Ошондо кафырларга хашар кыямат күнү тирилгенди четке каккан кафырларга айтылат экен. Лaqad ji'tumuna, силер азыр келдиңер биздин алдыбызга. Кама халакнакум awwala marra. Биз силерди алгач кандай жараттык, ошондой келдиңер. То есть биринчи жолу силерди жаратканыбызда жылаңаш жаратканбыз. Эчкимдин кийими, пут кийими жок болчу. Сүннөткө отургузулуп алган абалда жаратканбыз. Кудду ошондой абалда келесиңер. Wa laysa ma'akum shay mimma kuntum taftakhiruna bihi min al-amwal wal khidam wal hisham. Караңыз. Силер менен бирге силер кыйынсынган мал мүлкүңөр, кызматчыңар, жардамчыңар болбойт силерге. Жалгыз келесиңер. Орун басарың менен зам, помощник, советник, балаң, аялың, досуң, жоқ, кийимиң, байлығың, алтының, машинең, атың, жалғыз қандай жаралсаң бұл дүйнөгө, кудум ошондой келесиң. Эчтеке сен менен бирге болбойт. Топу жок, саат жок, эчтеке жок. Дос чар жок. Жалгыз келесиң. Алла субхана ва тааля айткан: "Ва нахшурухум." Биз алардын баарын кабырдан тирилтип алып келебиз. Ва лам нугадиру ахада.
Minhum ahadan. Qarab tur. Алардын бүрөсүн да кабырда таштабайбыз. Бир да адам кабырда калбайт, бардыгы тирилип Алланын алдына барат. Эми айтып, бал заамтум аллан naj'ala lakum maw'ida. Силер мындай деп ойлодуңар. Дүйнөдө да мындай деп айттыңар. Заамтум ва антум фи дунья аллан naj'ala lakum waqtan li hisabikum wa suwalikum. Силерге эсеп китеп, силерге сурактын убактысын биз дайындабайбыз деп ойлодуңар. Оюңар кам. Оюңарда адаштыңар. Биз силерге убакыт дайындап койгонбуз. Эсеп китепке, суракка кыямат күндө дайындап койгонбуз. Ошого силер ишенген эмессиңер. Мына бүгүн эми көрө берем. Ошон үчүн туугандар биз жашообуздучу түбөлүктүү бейишке мына кичинекей жашоодо рисковать этпейли. Уткузуу беребиз тууган. Эми азыр мисалы эки нерсе болушу мүмкүн да, кабырда ахиретте биз айтып аткан болуп калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн деп кой. Мисалы кафирлардын айтканына караганда. Болбой калганда биз уткурбайбыз. Болуп калса сен өлдүң анда. Конкурстан эсеп китеп болбой калса, мисалы биз даярданып, бирөөгө жамандык кылбай жашап бардык деп кой. Болбой калды деп кой, ошо кафир азыр айтып атканда. Биз эч нерсе уткурган жокпуз. Бирок эми биз айтканды угуп турсак, ал жерде эсеп китеп болот. Ар бир сөз, ар бир амалга. Болуп калса эми сен эмне болду? Куруп кетесиң да. Ошон үчүн кичин жашооңдо рискке салба. Көрөп борбу жокпу билбейм, давай деп рисковать этпе. Кыска жашоону, түбөлүктүү жашоонун ордуна рискке салба. Уткузу бересиң. Коркунучтукка салбаш керек, андай болбош керек. Акылдуу адам андай кылбайт. Эсеп китеби менен айтып аткан бул хак. Куран айтып атат, Куран. Хадис айтып атат биз. Жомок эмес да бул, жомок эмес. Бул эртеге боло турган нерсени Алла кыямат күнү чагылтырып берип атат көз алдыбызга. Аны уккан жокмун дебе. Түшүнгөн жокмун дебе. Тагабун сүрөсүндө мындай: Za'amalladina kafaru an la yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kafirlar aytышат дейт. Кайра тирилүү жок нерсе дейт. Эч качан кайра тирилбейбиз дейт. Бул кафирлардын заамы, алардын ишеними, алардын көз карашы айтканы. Za'amalladina kafaru alla yub'athu. Эч качан тирилүү жок деп айтат да алар. Өлдүң, бүттүң, жер менен жексен болуп кеттиң, топурак айланып кеттиң, чирип кеттиң, бүттү, кайра тирилүү жок дейт. Алла пайгамбарыбызга айтат: "Кул, ey Muhammad айтып кой." Бала деген сөз менен. Эмне үчүн кайра тирилүү жок экен, Сөз бар. Ва робби. Алла пайгамбарыбызга айтып атат: "Ва робби, мен робума касам" деп айткан. Жөн эле айтпаган. Касам деп айткан. Робума касам ичип айтат. Робума ант ичип айтат. Латубасунна, силер сөз кайра тирилесиңер. Мына сөз. Пайгамбарыбызга Алла Таала касам менен айттырып атат. Айтып кой, силер сөзсүз кайра тирилесиңер дейт. Карачы. Мына мусулмандын ишеними. Мына акыйкат. Мына чыт. Мына Кур'ан. Латубасунна сумма латунаббаунна бима амилтум. Тирилгенден кийин ошо менен бүтпөйт иш. Кийин эмнени амал кылдыңар бул дүйнөдө? Ошонун бардыгын кабардар болосуңар. Силерге кабары берилет дейт. Эмне амал кылдың? Бишкекте, көлдө, асманда, сууда, түндө, күндүзү, көчөдө, базарда, эч ким жокто. Жамаат менен жүргөндө, акчалуу болгондо, акчасыз болуп калганда. Эмне амал кылдың жаштыгыңда? Карып калганда эмне амал кылдың? Бунун бардыгынан жаздыртып туруп, сонун сага китеп кылып, видеосу менен кайра кайтарып берет.
Өзің көріп аласың өзің. Латубасунна сумма латунаббаунна бима амилтум деген сөзге қара. Вадалика алаллахи ясир. Сіз ойлап алыңыз, бұл Аллаға қиын депші. Бұл Аллаға оңай. Ушу мен мектепте жүргенім барын Алла жазып қойды. Университетте жүргенімді ушу bir өмір меники. Az Кыргызстанда 7 миллион, бүткүл ааламда 8 миллиард. Ошонун бардыгы шипуха. Бардыгын Алла субханаху ва таала периштелерди дайындатып койгон, күн сайын жазылып атат. Бир эмес, 2 жол. Бир күндө канча жолу? 2 жол. Багымдатта бир, асырда бир. Тик 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 тик. Китеп растанып атат. Китеп дайындалып атат. Ошонун бардыгы мага берилет. Атаңыздын китеби өзүнчө, апаңыздын китеби өзүнчө, аялыңыздын китеби өзүнчө, сиздин китебиңиз өзүнчө. Аялыңыз не амал кылса өзүнүн китебине жазылат. Сиз не амал кылсаңыз өзүңүздүн китебине жазылат. Балаңыз, кызыңыз бир амал кылса, ар кимдин китеби болот. Ошол китепке үлгү Куран китеп. Ана Алла субханаху ва таала айтып койду да: "Иқра китабак кафа би нафсика ал-йом алейка хасиба." Китебиңди оку, бүгүн сага каршы эсепке китебиң жетиштүү. Жетиштүү. Би нафсика ал-йом алейка сага каршы. Хисап, эсептөөдө китебиң сага жетиштүү. Китеп эртеги кыямат күнү Алла субханаху ва таала берет. Алла таалам баарыбыз китебибизди оң жагыбыздан берсин. Амин. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah Kur'an'da bardığın çeşmeleri berip koygan. Kimnin kitebi oң жағынан берилсе, ал сүйүнгөнүнөн өзүнө батпай, жақындарына айтат экен: окугула менин китебимди" деп аларга айтат экен. Оң жагынан берилди да, канча зикир, канча истигфар, канча садака, канча таква, канча Кур'ан, канча дуа, канча кайрымдуулук, канча деген эмне деген амалдарды кылып толтуруп койгон да. Ошондон берилет экен, сүйүнөт. Ана айтат экен: "Ушу китеп берилет деп мен точно ишенгенмин" дейт. "Инни донанту анни мулакин хисабия." Ушул эсеп китебиме жолугума конкретно мен ишенет. Вообще күмөнүм жок. Алла субханаху ва таала кирбей ишке, рахаттап, жырга, мөмөлөрүн деп. Алла субханаху. Ва амма ман утия китабаху бишимали. Кимге сол жагына китеби берилип калсачы? Шимал деп сол жакта айтат. Бишимали. Фаякулу я лайтани лам ута китабия. Ой аттың, китебим мага берилбей эле калгандачы дейт. Вана мадри ма хисабия. Мен билбеймин, эмне эсеп китебим болот эми. Магна анни малия. Байлыгым мага пайда берген жок. Ханака анни султания. Бийлигим бар, жок болуп кетти. Алла анан ошондой бузуку бу дүйнөдө күнөө менен толтурган китепти худуху фагуллуху суммал жахима соллуху. Алла буйрук берет периштелерге. Кармагыла дагы жынжырга орап туруп тосоктун ортосуна таштап салды. Бул баардык Кур'ан. Бизде Кур'анга иманыбыз бар. Кур'анга иманыбыз бар. Биз жөөттөргө окшоп ну'мину би ба'д ва накфуру би ба'д. Кээ-бирине иман келтиребиз, кээ-бирине иман келтирбейбиз деген биз еврей жөөт эмеспиз биз. Алар Тавраттын кээ-бирине иман келтирип, кээ-бирине иман келтирбей, Алланын китебин тамашалаш. Биз Кудайдын бардык китебине иман келтирип, башынан аягына чейин иман келтиребиз. Хак дейбиз муну бардык. Ошон үчүн турганда алдыбызда өтө чоң нерсе турат. Мунаны Алла субханаху ва таала айтып койду. Дайламидин риваятында ва Ибн Мунданыкында Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu'dan rivayet var. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem قال إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا عبادي إني أنا الله لا إله إلا أنا
الرحمن الرحيم وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين احضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون ويقول سبحانه وتعالى يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. Ne degan so'zlar ya? Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolo qiyomat kuni jar soladi ekan. Nida qiladi ekan, jar soladi ekan Alloh taolo. Ne deb? Ya ibadi, o mening pendalarim. Analloh, men Allohman. La ilaha illa ana, mendan boshqa siymonga loyiqli zot yo'q. Arhamur rohimin, rahim qiluvchilarning rahim qiluvchisi. Va ahkamul hakimin, hukmdorlardan hukm beruvchisi. Danishmanlarning eng danishman. Va asraul hasibin, esep kitobni eng tez oluvchi. Uhduru hujjatakum. Sizlar emi dalilinglarni olib kelinglar. Jana javoblaringlarni bergilar. Sebep deganda sizlar hozir, demek javoblarga tayyorlar degan gap. Sebep deganda sizlar hozir so'ralasizlar, eseptelesinglar. Fa innakum mas'ulun muhasabun. Hozir so'ralasizlar, jana esepteler. Sizlardan esep alırlar, esep alırlar. Vaqifuhum fa innahum mas'ulun. Allah Taala feriştelerge aytadi, to'xtat Allah. Allah haqiqat var da de. Allah so'ralish kerak hozir. Vaqifuhum. To'xtatlar dedi. İnnahum mas'ulun, Allah so'ralish kerak dedi. Qarachi. Va lanas'alanna al-mursalin. Allah Taala adamlar bu yoqda tursin, payg'ambarlardan da so'rag'alamiz dedi. Sizlar dinni жеткирдиңер deb so'rag'allar. Ümmetinden so'roq bo'ladi. O'sha payg'ambarlar dinni olib kelganda qanday qabul aldinglar degan so'roq bo'ladi. O'shaning uchun payg'ambarlarni olib kelgan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom olib kelgan islom dinini qanday qabul aldingiz degan manga so'roq bo'ladi, sizga da so'roq. O'sha so'roqqa siz javob bering, men javob bereyim. Payg'ambarimizning dinini qanday qabul aldingiz? Maşallah, suyunch menen, quvonch menen, baxtlilik menen payg'ambarimizning dinini oldik-ku, payg'ambarimizning dininden yashaydi. Özünüz qalaganda emas, payg'ambarimiz ko'rsatdi. Ana ekan. Anda kimdikin Allah Taala periştelerge aytadi. O perişteler pendelerinde sap-sapqa turg'izg'ala. Allohu akbar, ala atrafi anamil aqdamihim li hisabi. Manjalarni put barga puttun. Puttu manjalarini eseplep turg'izib soladi. Emi buna jerde Allah subhanahu wa taala tüzdü. Bir dağı döng bolboy, çukur bolboy, tep tegiz tüpsüz bol. Bardık adam zapta şol yerden Allah taala tiriltip, ana sapqa turguzup, esip kitip kalatan. Qala Allah Taala: "Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Ertege kıyamet günü pendeleri siler, bağırgar Allah'ın aldında. Sunuştalasınlar. Bir dağı Allah'ın aldında jaşırmalı. Sizlerden bir da hiç kim jaşırmalı. İbn Abi Dunya özünün isnadı menen rivayet keltiret Umar ibn Hattab radhiyallahu anhudan. Bu kişi aytgan: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu akhaffa alaykum fil hisab gadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil 'ard al-akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya." Umar ibn Hattab radhiyallahu anh jönökö kişi olgan emas. Beyişten xushxabarlangan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Umar fil janna." Umar beyişte dedi. Umar radhiyallahu anh. Egerde menen keyin bir payg'ambar bolsa, o'zi hech kim payg'ambar bolboydi. Biroq egerde bolsa, Umar bolmoq degan. Radhiyallohu anh. Jönökö sahaba emas da. Amirul mu'minin, mo'minlarning amiri. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan do'sidagi, qaynotasidag.
Абу Бакр Сыддык разияллаху анхудан кийин мусулмандардын амири халифасы Умар ибн Хаттаб разияллаху анху. Пайгамбарыбыз айткан, Умар кайсы коктуда жүрсө шайтан аерде вообще жок деген. Адамдар, жиндер биякта турсун, шайтан качып кетип калган. Шайтан коркот эле Умардан. Бу кишинин кайраттуулугу, чечкиндүүлүгү 10 жыл башкарган. 10 жыл башкарган. Бардыгы Меккеден көчкөндө жашыруун көчүшкөн. Умар разияллаху анху ачык көчкөн. Кабага барып 2 рекет намаз окуп, Курайштын менмин деген атка минерлерине кабырларга айткан. Угуп алгыла, мен Меккеден Мединага хижрат кылып кетип атам. Себеп ким хижрат кылса аркасынан түшөт эле да булар. Өлтүрөт эле, кыйнайт эле, азаптайт эле. Мен кетип атам. Түшүндүңөрбү? Мен кетип атам. Баарына жарыя кылган, ачык кылган. Мекке тоолуу жер, Меккечи. Кимдин апасы ыйлаганды, бала чакасы жетим калганды кааласа, мына тоонун аркасынан келип мага жолуксун деген. Кимиңер кааласаңар, ошо апасы менен демек өлгүңөр келсе, мага жолуккула деген сөз да. Кимиңер өлгүңөр келсе, мага жолуккула деген сөздү айтты. Умар разияллаху анху ачык хижрат кылган. Кийин айтышкан, Умардын исламы фатх болгон. Карындашынын себебине исламга кирген. Узун окуя, Умар разияллаху анху айтып атат: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу." Силер эртеге кыямат күнү эсепке алынардан мурда өзүңөрдү бүгүн эсептегиле дейт. Хасибу анфусакум. Ар ким өзүн эсептесин. Мен өзүмдү эсептеп алайын. Сиз өзүңүздү эсептеп алыңыз. Ар бирибиз эртеге эсеп болот. Однозначно болот ал. 100ге 100%, грамм шек жок. Эртеге кыямат күнү Алла Таала эсептейт. Ошо эсептегенде мурда өзүңүз эсептеп алыңыз. 5 убакыт намаз барбы? Бай болсоңуз зекет барбы, жокпу? Рамазан айында Рамазан орозосу барбы? Мүмкүнчүлүк бар, ажыңыз барбы? Тилаватлы Кур'ан, зикр, садака, таквалык, кулк мүнөз, амал барбы же жок? Бүгүн эсептеп алың. Эсепке тартылардан мурда бүгүн эсептеп алгыла. Анан айтат: "Вазину анфусакум." Өзүңөрдү таразалагыла. Таразага тартылардан мурда эртең амалдар таразага тартылат да. Жакшы амалдар тартылат, жаман амалдар. Тараза бар. Кыямат күнү тараза бар туганда. Кур'анда ал-вазну яума идинил хак. Кыямат күнү тараза бул акыйкат. Fa amma man istaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Не деп айтып атат? Кимдин таразасы жакшы, сооптору көп болсо, ана жыргал жашоо ошону окуп. Кимдики күнөөсү көп боло турган болсо, ой. Аны шору курусун. Бара турган жери хавия, жөнөкөй жер эмес. Нарул хамия, кайнаган отко түшөт деген ат. Ошон үчүн туугандар, таразада пайгамбарыбыз тахажжудда күн сайын айтат. Не деп айтат эле? Ал-вазну хак. Таразага тартылуу акыйкат. Күн сайын айтат. Умар ибн Хаттабтын сөзү ушул. Себеп эмне үчүн? Таразага өзүңөрдү тарткыла, амалдарыңарды тарткыла, тартылаардан мурда. Анткени бүгүн эсеп китепте жеңилиректи. Эртеге эсеп китеп алгандан. Ошондуктан жана өзүңөрдү чоң сунушка тазайюн кылгыла, даярдангыла деген сөз. Яума идин ту'радуна ла тахфа минкум хафия деп айтып. Акболду.
اللهم رب هذه الدعوة وسيلة وفضيلة اللهم صل على محمد يا الله. Assalamu alaikum ustad. Wa alaikum assalam. Menin bir sorum var ele. Atam meni iki balam menen turmuşka verip жатат. Kүйөө бала эки балаң менен алып жатсам, бир кой эле алып барабыз деп жатат. Ал эми атам эне сүтүнүн акысы үчүн да белек же 50 000 сом кой алып келсин деп жатышат. Шарият боюнча мындай учурда эне сүтүнүн акысы үчүн өзүнчө белек же акча мал талап кылууга болобу? Же күйөө тарап муну берүүгө милдеттүү? Же кандай? Бул маселеде ислам эмне деп жооп берип коюңузчу. Рахмат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген дини аябай жеңил. Эң кембагал адам дагы үйлөнүп жашай алат, байлар дагы үйлөнүп жашай алат. Эч кандай койпой, сойбой деле койсо, ал эч кандай шарт эмес. Никеге тиешеси жок. Никеге эмне тиешеси бар? Макулдук, күбө болсун, махр. Махр канча? 10 дирхам. Ханафи мазхабта 10 дирхам бүгүн 3000 сом дегерек. Кой сою ал сүннөт. Аулиму валау бишат. Пайгамбарыбыз айткан, валима, той өткөрүп койгула, үйлөнүү той өткөрүп койгула, бир кой союп болсун. Эгер бир койго сойгонго мүмкүнчүлүк жокпу? Проблема жок. Биздин динибиз жасалмай эмес. Ва ма ана минал мутакаллифин. Пайгамбарыбыз мутакаллиф эмес. Мутакаллиф түшүнөсүзбү? Жасалмай эмес. Как она есть? Мүмкүнчүлүк барбы? Мейли. Мүмкүнчүлүк жок, эчтеке эмес. Бирок эгерде бирөө махр бергенге күчү жок болсо, ага үйлөнгөнгө уруксат эмес. Азыркында учурда сизге мисалы, бу бир кой менен алып кетти. Махрды канча берет? 3000ден жогору болсун, мейли. Проблема жок. Эгерде мына даже бир кой алып барабыз деп, буга макулдап эле коюш керек.
Ушунун себебинен эме болуп калбасын. Тем более 2 балаңар бар экен, турмушка чыгып атасың. Иншалла негизги бааны, басымдуулукту акчага койбош керек. Ана көрк алхамдулилlah иманга койсун, уяттуулукка койсун, ошол үйлөнүп аткан жигит багалабы, камсыздай алабы, өлүп калбай турган деңгээлде. Ооба, все. Калганы иман, амал болсо бүттүк. Устаз, кыз кишинин орду үйдөгү, бирок кыз жер жүзүн кыдырганы алган алтын айтып жатышат дейт. Кичине түшүнүксүз жазбалар. Эми кыз кишинин ордун карап турабыз. Фатима разияллаху анха үйгө келгенде пайгамбарыбыз ордунда тура калат. Азважи мутахарат, пайгамбарыбыз жубайлар таң калат. Түшүнөсүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары таң калат. Фатима энебизге пайгамбарыбыз урматтап ордунан тура калат. Пешенесинен өтө кызым кел деп отургузат. Кыз кишинин орду өтө чоң бизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кыздарга өзгөчө мамиле кылат. Эркектерге айтып койгон, силер Алланын аманаты менен буларды никеңерге адал кылып алдыңар. Кыямат күнү Алланын аманатынан коркуңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кыз кишинин орду. Анан экинчи надада сурооңузду мен түшүнбөдүм, эмне деп жазасыз, кандай деп. Жер кыдырабы, жүз кыдырабы? Жер жүзүн кыдыргыла. Жер жүзүн кыдыргыла дегени ал аял кишилерге тиешеси деле жок аны. Аял кишиге вакарна фи буютикунна деген бар. Үйдүн ичинде отурула деген адам. Үйдө канчалык отурса, ошончолук береке. Үйдүн дагы намаз окуганда аялдын эң мыкты намазы каякта? Мечитте эмес, үйүндө. Үйүндө эмес, комнатасында эмес, дагы кичинекей бөлмөсүндө. Канчалык болсо мына. Сыртка чыгып чачыраган сайын проблемалар, фитналар көрөт. Фитналардын эшиги жабылбайт. Аз карасаңыз, кайсы жерде кандай. А так, мисалы, бизде гендерское равенство деген понятие бар, аз түшүнүп бардыңыздар. Тең укуктуу, эркек менен аял тең укуктуу, бардыгына мындай кылыш керек деп. Туган, динибизде чын-чынына карасаңыз, аялдардын укугу эркектерге караганда көп. Тең эмес, көп. Ислам диндей, укук бергендей, бир да дин бере алган эмес. Бере албайт да. Түшүнүктүү? Ошон үчүн. Бирок албетте кайсы орунда берилет? Кордуктабы, уятсыздыктабы, рекламадабы, ага жол жок. Сый, урматтабы, проблема жок. Ошол жерде берилет. Кайненем көп жактарга жөнөтпөйт. Күйөөмөн сурап кете берсем болобу? Же сөзсүз кайненемен уруксат керекпи? Жок, кайненеден уруксат кереги жок. Күйөөдөн уруксат керек бар. Башка күйөөгө тийгенден кийин бир гана күйөөдөн уруксат алат. Башка эч кимден уруксат алганга бул милдеттүү эмес. Күйөөсүнөн уруксат алганга милдеттүү. Бүгүн эле эрте менен эле суроо түштү. Атын айтпай эле коеюн. Эрте менен саат 7:30 дагы суроо жазган. Күйөө баласы айткан экен мындай деп. Кайната кайненеси менин уруксатымсыз кызыңарды зиярат кыла албайсыңар. Анан кайнатасы айтыптыр күйөө балага. Анда адамгерчилик каякта калат? Сенен уруксат сурап анан кызымды зиярат кыламын. Ошого дамыла биздин шарият эмне дейт деп мага SMS жазып, эме кылып өттү, жаласа болду. Кандай дейт? Шында эле ошондойбу дейт, что күйөөсү эгерде уруксат бербесе, кыздын ата-энесине менин аялыма зиярат кыла албайсыңар десе, кыла албайбы? Же ошондо сиз уруксат сураш керек? Андай эмес, ал просто туура эмес түшүнүп алган болушу мүмкүн. Өзү бизде ата-энеси
Bir haftada bir жолу eç kандай уруксатысыз var ziyaret kılады. Bir haftada, bir hafta деген жери var. Başka ata-eneden başka tuğanlarına barганга сөзсүз bunu уруксаты керек. Түшүндүңүздөрбү? Ата-энесине зияратка, ата-энеси буга зияратка ага тыюу салганга акысы жок. А бирок кээ бир жерде айылда да шаарда жакын болуп калат дагы. Постоянно ата-энесине бара берет, ата-энеси келе берет, а о туура эмес ал. Ошончо шариаттагы машалла мына жагын адилеттүү жагын карап койгон биздин мазхабта бир жума деп айтылат. А башкаларына мен албетте уруксат берилет. Даже нафил ороза кармайын десе ибадат, нафил намаз окуйм десе ибадат. Ошондо дагы күйөөсүнө уруксат керек. Карачы канчалык. Менин иним асынып каза болгон. Анын шайтан азгырганбы же өзү каалап асынганынан билбей жатабыз. Ахирети кандай болот? 24 жашта эле. Эми Алла рахматына алсын. Өзүн өмүрүн кыйган өтө чоң. Ал сыйкыр мененби, шайтан менен не бала кылса дагы аны мен билбейбиз. Алла билет, ошо пенде өзү билет. Бүгүн турмуштан тажап кетип, карызга батып, кыйналып кетип, кичине оорудан тигиндей кылып, өзүн өлтүргөн, өзүнүн жанына кол салган, билип коюңуз. Өтө чоң күнөө. Өтө чоң күнөө. Даже кээ бир имамдарлар, аалымдар айткан, жаназасы окулбайт. Бизде бирок мазхабта жаназасы мусулман болгосо эле болду. Окулат, бирок аалымдар, көзгө көрүнгөн казы, муфтилер, карлар барып окубасын. Жөн айылдагы жөнөкөй эле имам окуп койсун, жаназасы көмүлүп калбасын, ушундай деп айтып. Ошончо бүгүн стресс көп азыр. Нерв бардыгына ушулардын баарына. Булар эмне үчүн? Динсиздик. Амал жок, ибадат жок. Иман, якин, таква. Динден канча узак болсоң, ошончолук ушундай проблема болот. Ошончо иншалла туугандар келиңиздер. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жары болсун. Анан кийин өткөндө да бир суроо келип калды. Ушу кездешип калат. Өтө катуу ооруп атат. Не деп коет? Искусственный дыхание неме коет, дем алат го. Ушу бечарады качандан бери жатат дем. Алып койсоң өлөт экен да. Ушу өзүнүн жанын кыйнап атат. Алып кое берейин. Жок. Угуңарбы? Мейли, алардын врачтардын көз карашы менен бул азыр уже оңолбойт. Уже канча күндөн бери искусственный дыхание менен кетип атат. Бирок өзү кыйналып атат, аябай кыйналып атат. Ошону алып койсок, тез эле өлүп калат дагы, жан берет, кыйналбай калат. Болбойт, дагы бир жолу болбойт. Ал кыйналган сайын күнөөлөр кечирилет. Ар бир мусулмандын дегени дем кыйналган сайын bunun даражасы күнөөлөрү кечирилет. А сен алып койсоң, ошону өлтүргөнгө себепчи болуп каласың. Ал өзүнүн убактысы бар, жүрөгү канчасы одан. Сен ошого себепчи болуп калба. Ошого себепчи болуп кал. Сен ал кыйналганда боору оорубай эле кой. Анын пайдасы ал. Анын пайдасы. Эгерде пайгамбарыбыз кандай ооруп өткөн дүйнөдө. Билесизби? Эсинен кетип калат эле. Кайры. Пайгамбарыбыз канча хадистерде айткан оорулуунун кандай фазилеттери бар. Мусулман адам ооруп өлгөнү, сиз ойлобоңуз ал кыйналып өлдү депчи, тазаланып өлдү. Не болуп өлдү? Тазаланып өлдү. Аллага жагымдан. Оорулуу адамдын дегени таспихти сообу жазылат. Буларга периште келип турат. Алланын райымы жаап турат. Как сен анан өлтүрүп саласың? Өзүнүн учуру бар, учуру келет алып. Алла Таалам баарыбызга ыймандуу, ынтымактуу жашоо берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Jazakumullah khair. Nasıl oldu? Şimdi